Так, туугандар, ассаламу алейкум барыңыздарга. Бүгүнкү тема силер менен сүйлөшчү. Бул акысыз сабак боюнча болмокчу. Ал акысыз сабак негизи эмне максатта болуп жатат? Ошол жөнүндө айта кетейин демекчимин. Буга чейин биз акысыз эмес, акылуу адамдарды окутуп келгенбиз. Соответственно, туугандар, биздин сабактарыбыз окууга төлөнчү акылар, то есть арзан эмес болчу, кымбат көпчүлүк адам үчүн. И соответственно, азыркы учурда биз баягы социальный проект жасап атабыз десек болот. Социальный проект дегенде бул эл үчүн жеткиликтүү эмес, вообще акылуу сабактарды өткөзгөнгө туугандар дайынбыз да. Себеп дегенде бизде азыр акылуу сабактарыбыз туугандар уже биздики жабылды. Уже акылуу окутпайбыз. Себеп дегенде уже өзүбүзгө керектүү кадрларды, адамдарды туугандар биз уже окуттук, дайындадык. Уже бизде мындайча айтканда штаб деп койсок болот. Уже толду деп айтсак туура болот. Негизи бул тармакка келем деген жаңы, орусча айтканда новичоктор үчүн айта кетчү нерсе, бул тармак негизи кандай иштейт, ошол жөнүндө мындай кыскача айтып кетейин да, кандай рисктер бар, ошолор жөнүндө бир сыйра эгерде видеонун аягына чейин көрсөңөр толук маалымат аласыздар деген ойду айткым келип атат. Бул жерде туугандар негизи трейдинг деле бул онлайн сооданын бир түрү. Мисалы, онлайн соода деселе көпчүлүк учурда адамдар даже элестете алышпайт да. Мисалы үчүн дүйнө жүзүндө Amazon, Wildberries, Озон сыяктуу площадкалар бар. Ал жерде элдерди кандай десек, таң атпай туруп алып, базарга барып, оор жүктөрдү көтөрүп жүрүүнүн бир да кажети жок. Анан кийин баягы трейдингти салыштырсак, мал базар болобу же болбосо онлайн буга чейинки айткан платформаларда соода кыласыңарбы, ал жерде баягы силер клиент издейсиңер да. Ким алат менин товарымды деп рекламага акча коротосуңар. Биздин баягы трейдинг деген соодабыз туугандар, бул чисто телефондун аркасы менен эле жүрө турган, боло турган иш. И соответственно силер бул жерден клиент издеп, анан соодалашып, офлайн базардагындай жүрүүнүн кереги жок. Бул жерден кнопканы басасыңар, алынат, кнопканы басасыңар, сатылат да. Бул офлайн түрдөгү соода болобу, чисто онлайн соода болобу, бул жерден айырмачылыгы кандай десек, дүйнө жүзү боюнча гана туугандар иштейсиңер да. Кыргызстандын деңгээлинде же СНГнин деңгээлинде силер баягы чектелбейсиңер да. Бул жерде еще рынок туугандар $10 триллион суточный кандай десек обороту. Бул жерде туугандар бою, узуну, кыскасы, агы, карасы бүт бардыгы ушул баягы биржаларда туугандар соода жүрөт. Бул соода баягы трейдинг деген, биржа деген нерсе туугандар кечөө же мурда күнү чыккан сооданын бир түрү эмес туугандар. Бул площадкалар уже бир канча кылымдан бери туугандар иштеп келаткан кесиптердин бири. Бизге эми кандай десек, заман өнүгүп, технология өнүгүп дегендей, бизге эми гана мындай көпчүлүк элге жеткиликтүү болуп аткан учуру. Бул жерде негизи риск барбы деген суроого жооп берип кетсек болот. Мисалы, обычный силер клубника алып сатсаңар деле, мисалы, эгерде үстүнө 100 сомдон клубника алдыңар, анан эгерде 150 сомдон сатам деп напсиңерди тыя албай 5 колуңарды бир салсаңар, то есть клиент азыраак болот. 130-тан сатсаңар азыраак прибыль, бирок баягы банкрот болбой салган акчаңарды чыгарып, еще дагы кичине
пайда тапканга мүмкүнчүлүк болот. Бул жерде деле так эле ошол сыяктуу. Эгерде асастан бирок постепенно баягы капиталыбызды көбөйтүп жакшы результат кылганга мүмкүнчүлүк болот. То есть риск туугандар любой жерде бар да. Мисалы силер онлайн соода кыласыңарбы же офлайн соода кыласыңарбы, айырмасы жок. Себеп дегенде клубникаңар бузулуп кетип эч ким албай банкрот болушуңар мүмкүн. Кафеге эшикке чыгып тамак ичейин десеңер, машина сүзүп кетиши мүмкүн тамактын айынан. Мисалы таксовать этсеңер деле же турмуш курсаңар деле риск бар. Ажырашып кетишиңер мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ошондуктан туугандар, риск жок деп мен айтпайм. Риск бар бул жерде деле. То есть биз деле баа өсөт деп сделка ачып, бирок баа түшүп кетсе, биз, конечно, минуска кетебиз. Мисалы ошондой факторлор бар да. Вот. Бул трейдингде туугандар, обычный бизнес менен салыштырсак, таксист эгерде эмне үчүн акча алат? Эгер түпкүрүнө карап көрө турган болсок, таксист бул баягы салкын, эч ким менен түртүшпөй, отуруп алып, бир кишини экинчи жерге мындай ыңгайлуу, орусча айтканда комфортный жеткизген үчүн акча алат да. А биз трейдерлер чымындай дагы бирөөгө пайдабыз жок да. Себеп дегенде только бизнес, ничего лишнего дейт го, ошол сыяктуу баягы алабыз. Если там $100 алдык бир сырьену же болбосо бир металлды, алтын, күмүш, нефть, криптовалюта же валютный пара, мисалы үчүн $10 жоготконго дайынмын. Эгер $15 пайда берсе, мен сатам деген баягы рискке барып, пайдабызды гана туугандар алабыз да. Анан бул жерде туугандар, биз акысыз кимдерди окутабыз? Если биздин группага кошулсаңар, ал жерден биз өзүбүз тапшырмаларды бергенбиз. Ошол тапшырмаларды аткарып гана адамдарды гана туугандар кабыл алабыз да. Ал кандай тапшырма? Баягы сделка ачып, жабып иштеш үчүн туугандар, биринчиден регистрация болушуңар керек, верификация өтөсүңөр, $100, $110 пополнять этесиңер, анан бир сделка ачып жабасыңар, все, уже группага кошуласыңар. Эмне себептен антип акча салдырмай эле биз кошо бербейбиз? Себеби силерге биз билим берген күндө да ошол билимди колдонуп пайда таба албайсыңар да. Ошондуктан только акчасы бар адамдар гана бияка кошулушат. Вот. Ошол нерсени айткым келди туугандар. Андан тышкары биз баягы бул жерден силерге укмуш бир жаркын келечекти сатпайбыз туугандар. Ал келечекти мындай чогуу жаратуу биздин негизги максаттарыбыз, пландарыбыздын бири да. Мисалы үчүн биз бу жерден 5000 адамды туугандар окутабыз акысыз деп өзүбүз план койдук туугандар, максат пландадык. И соответственно туугандар, бул жердеги баягы адамдардын бардыгы эле укмуш трейдер болуп кетпейт. Болсоңор бир 20%, то есть 5000 адамдан 1000 адам гана туугандар трейдер болуп чыга алат. Калган 4000 адам эмнеге боло албайт десеңер, себеп дегенде жетиштүү деңгээлде убакыт бөлбөйт, түшүнбөгөн жерлери болсо сурабайт, сабакка кирбейт, үй тапшырма жасабайт. То есть ар кайсы бир орусча айтканда отговоркаларды айтып жүрүп туугандар элден артта калат десек болот да. Вот. Айта турган сөз ушундай туугандар. Анан берден бир $110 салып атасыңар туугандар. Если даже ал сумманы жоготкон күндө дагы туугандар, бул болгону бул тармакка туугандар кирип, ошол үйрөнүүгө төлөнгөн акы деп гана туугандар кабыл алгыла. Вот. Себеп дегенде бул трейдингдин жакшы жери туугандар, бул эме да. Университеттегиндей силер 5 жыл окуп, анан кийин гана баягы акча табып баштабайсыңар туугандар. Берден окудуңар, көрдүңөр, түшүндүңөр, жазадыңар, уже акчалай бир мындайча айтканда результатка сразу чыксаңар болот да. И бул жерден биз баягы азыркы учурда бир 50 адам группада бар.
эгерде 200 жетсе, Кудай буйрса, биз өзүбүздүн сабактарыбызды уже өтүп баштайбыз. Сабактарды өтүп баштаган учурда ага чейин пока кичине күтөбүз да. Күткөнчө силер баягы эригип кетпеш үчүн мен өзүм дагы трейдинг кылып тургандар 2019 бери иштейбиз бул тармакта. И соответственно өзүбүз алган жерден берден алдык нефтини же алтынды. Берге жеткенде сатабыз деп, то есть орусча айтканда инструкция берип коебуз. То есть ошол нерсени силер дагы аткарып кылуу менен туугандар биз тапкан акчаны силер деле тапсаңар болот. Балким азыраак көбүрөөк масштабта деген ойду айткым келип атат да. Вот. То есть даже билими жок результатка уже асастан чыкканга туугандар мүмкүнчүлүк бар. Анан аны кантип ачабыз, кантип алабыз, сатабыз десеңер, ал жөнүндө бизде туугандар видео материалдар, видео инструкциялар бар. Ал жөнүндө туугандар кам санабай эле койсоңор болот деген ойду айткым келип атат туугандар. Вот, биз туугандар бирөөнүн акчасын алып, анан көбөйтүп беребиз, анан кийин байытып ийебиз деп айтпайбыз туугандар. Биз баягы өзүбүз билген тажрыйбаны силерге бергенге, билимибиз менен бөлүшкөнгө туугандар кана биздин максат да. Вот. И плюс баягы бизде кандай десек, акчаларыңар бизде болбойт. Полностью өзүңөрдүн паролуңар, почтаңар, номерлериңер менен өзүңөрдө туугандар болот. И соответственно силерден башка ал жака эч кимде доступ болбойт. Вот. Анан бул жерден в принципе иштесек жакшы бир результат кылганга мүмкүнчүлүк болот да. То есть бизде 1 айдан ашып калды мен иштеген бул тармакта именно платформа менен иштегениме уже 1 ай 1 жума болду. $100 менен баштаганбыз, уже $3000 тегерегинде пайдабыз бар, Кудай буйрса. Вот. Бүт бардыгы электрондуу туугандар, берге тааныш, билиш деген нерсенин кереги жок. Если начальном этапе бул жерге туугандар 1 саат убакыт бөлсөңөр, в принципе, башында жетиштүү. 1 саатты эмнеге бөлөсүңөр? Биз берден алгыла, саткыла дегенде ошол нерсени кайталап жазаш үчүн мындай жарым саат сайын, 15 мүнөт сайын телефондоруңарды карап коюп турсаңар, ошол нерсе жетиштүү деген ойду айткым келип атат. Вот. Ошондой туугандар. Бул деле обычный сода, просто электронный түрдө да. Вот. Мисалы электронный түр болгондо, мисалы силер пицца заказ берсеңер, акчасын төлөп койсоңор, келет пиццаңарды жеп аласыңар. Берден деле ошол сыяктуу иштейсиңер, акчаңарды пиццадай кылып чыгарып жеген сыяктуу акчаңарды, пайдаңарды алып чыгарып, то есть колдонгонго мүмкүнчүлүк бар. Анан какой-то бир вопростор болсо, аны кантем деген ойлор болсо, то есть если биз окутабыз десек, группага кошобуз десек, то есть значит ошол сабак учурунда группага кошулган учурда туугандар силерге полностью видео материалдар берилет. Ал жерде толук кандуу бардыгы айтылат туугандар. Ал жанан сарсана болбой эле койсоңор болот. Вот, негизи туугандар айтар сөзүм ушул. Вот. Анын жакшы өзүн көргөзүп иштеген адамдарды Кудай буйрса биз өзүбүз Бишкекте 300 квадраттай офис буйрса алынып калды. Ошол жакты ремонтторун жасап бүтсөк эле буйрса туугандар ошол жака дагы келип иштеп чогуу өскөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болот силерге. Вот, андай шарттарды буйрса туугандар түзүп атабыз. Биринчиден дагы айта кете турган нерсе буйрса, бул Кыргызстан боюнча туугандар бул проектини буйрса өнүктүргөнгө аракет кылабыз буйрса биринчиден. Экинчиден буйрса бир жарым 2 айдан кийин Кудай буйрса Кыргызстан боюнча туугандар мен өзүм тур жасайм. Тур дегенде кандай? То есть силер менен чогулуп, мисалы Ошко барсам, Оштук туугандар ошол жерге чогулат. Жалал абадка барсак, Жалал абадтык туугандар чогулат. Нарынга барсак, Нарындык туугандар чогулат. И калоочулар туугандар. И соответственно ошол жерге отуруп, чогуу иштеп, баягы сырьевой товарлар же валютный параларды алып сатып,
силер менен баягы чогуу ошол жерден пайда табып иштегенге, практика алганга туугандар жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт. Туугандар, бул жерде баягы биз дагы депутат бололук, анан кийин баягы элибизге, жерибизге кызмат кылабыз деген ой жок, туугандар. Биздин баягы колубуздан келген нерсени албетте аракетибизди кылып, ушу коомубуздун өсүп өнүшүнө туугандар өз баягы пайдабызды берип аткан учурубуз, кызматыбызды кылып. Анан бул жерден мисалы 5000 адамдан 1000 адам, если кандай десек, иштеп алып кеткен күндө да туугандар, мисалы 3 жылдын ичинде буюрса, азыр окуп баштагандар 3 жылдын ичинде хотя бы $100,000 туугандар капиталга ээ болуп, акчасын ошентип көбөйтүп, ошол сумма менен иштегенде 1000 адам эгер $100,000 капиталга ээ болсо, бул туугандар Кыргызстанга $100 миллион туугандар пайда алып келген болобуз да. И соответственно айына бир биз 30-50% жазганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Стабильный, постоянно. То есть 100 миллиондуку бир 30 эмес, 50 эмес, бир 40 деп орточосун алалык. То есть $40 миллион Кыргызстандын элинин жашоо шартын туугандар биз жакшыртканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. А бирок ошол баягы 80% результаты жок адамдын катарына киресизби, же баягы жакшы результатка чыгып пайда тапкан адамдын катарына киресиңерби, бул жеке туугандар бүгүнкү көргөн аракетиңерге жараша. Буюрса туугандар, понедельниктен баштап уже ишти баштайбыз, графикке отуруп, эгер кошулууну каалагандар болсо, же буга чейин биздин акыс сабактарыбызга тоже кылып келгенбиз 3-5 адамга. Бирок 3000 адам чогулган ал жерде. Бирок ошонун бир 20 эле адам туугандар бир нерсе түшүнүп, үйрөнүп, иштеп алып кете алышты да. Бул жерден биз санга эмес, сапатка басым жасагандыктан туугандар биз бияка ошол капиталы бар, кандай десек, адамдарды гана кошобуз да. И туугандар, менимче мындай жакшы бир бизнес деп койсок болот, чоң башташ үчүн туугандар негизи $1000 же миллиондогон сомдор кетет. Силер бул жерден туугандар в принципе бир тойго барып келе турган сумма менен туугандар жакын келечекте урганга жакшы мүмкүнчүлүк барыбыз Кудайдан тилейбиз. Бай болсом экен, бар болсом экен депчи, бирок балким ошол Кудайдын берген мүмкүнчүлүгү колдон чыгарбай кармап калыңыздар деген ойду айткым келет туугандар. Если кошулам дегендер болсо, ошол туугандар Инстаграмга жазасыңар, ошол жактан силер менен сүйлөшөбүз, группаларга кошобуз, каалоочулар окуп, үйрөнүп туугандар чогуу өскөнгө мүмкүнчүлүк бар туугандар. Ошондой. То есть бул проекттин баштаганыбыздын да бирден бир себеби бул баягы кыргыздардын чет жакка чачырап дегенде мигрант болуп жүргөн баягы инсандарыбыз көп да. $500, $1000 акчаны баягы чет жакка жүрүп, жаман жакшы көз караш сөздү угуп, же бирөөгө кор болуп жүрүү кичке акча үчүн бул таттыктуу эмес деп ойлойм да. Себеп дегенде кыргыздар жакшы жашоодо жашаш керек. Ошондуктан туугандар бул өзүбүздүн бир салымыбыз. Ошондуктан Кыргызстанда үйдө отуруп деле өз жерибизде, элибизде жаштакай ийгиликтерди жаратсак болот. Негизи кандай десек, торт жасап сатыш үчүн деле ошо тортту жасаган жөндөм керек да. Анын деле окуусу бар кондитердики. Трейдингдики деле ошол сыяктуу. Ошондуктан буну деле бир кесип катарында кылып көрүш керек. Себеп дегенде баары бизнес кылгысы келет, бирок рисктен коркот. Мисалы үчүнчү. Бу жерде болсо, конечно, риск деле чоң эмес.
ар бир адам трейдер болуп кетпейт туугандар, бирок ар бир адам ошол 100 доллар, ну грубо говоря, бир 10 000 сом акчасы менен аракет кылып көрүүгө ар бир адам туугандар мүмкүнчүлүгү бар деп айтсак болот. Ошондуктан каалоочуларды күтөбүз туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Оюңар болсо комментарийга туугандар жаза кетесиңер.